Following the opening remarks by the AEWC President, we will now hear welcoming remarks once again from His Excellency Nurlanbek Turgunbek Ulu, Speaker of the Supreme Council of Kyrgyz Republic, who has joined us today. Please give him a big round of applause. Урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ардактуу коноктор. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан меймандос жана күнөстүү Кыргыз жергесинде өтүп жаткан Азия парламенттер аралык суу маселелери боюнча консультативдик улуттук кеңештин кезектеги жыйынына кош келиңиздер демекчимин. Азиянын ар кайсы аймактарынан келген чет элдик конокторду кабыл алуу Кыргызстан үчүн өтө чоң сыйгым экенин билдирем. Азия парламенттер аралык консультативдик суу маселелери боюнча кеңеши сууга байланышкан маселелерди өз ара аракеттенүү жана чечүү үчүн аянтча катары өзүнүн атыйжалуулугун далилдеди. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар климаттын негизги маселелери боюнча пикир алмашып, анын жыйынтыгында тиешелүү сунуштар даярдалат деп ишенем. Жер жана жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын элинин жашоосунун жана ишинин негизи катары бирдиктүү экологиялык системаны сактоо жана туруктуу өнүгүү үчүн пайдаланылып, алар мамлекеттин көзөмөлүндө жана өзгөчө коргоосунда турат. Суу жер шарынын айрым жерлеринде барган сайын жетишсиз болгон табигый ресурс болуп баратат жана анын жеткиликтүүлүгү бүгүнкү күндө дүйнөнүн негизги социалдык экономикалык көйгөйлөрүнүн бирине айланууда. Суу ресурстарынын чектелгендиги жана аялуу мүнөзү, сууну керектөөнүн көбөйүшү, климаттын өзгөрүшү жана өзгөчө кырдаалдардын санынын көбөйүшү Кыргыз Республикасынын бир катар жаңы стратегиялык документтерди жана эл аралык милдеттемелерди кабыл алуусу кечиктирилгис чараларды көрүү зарылдыгын жаратууда. Кыргызстан деңизге чыга албаган тоолуу өлкө, бардык суу ресурстары жалаң биздин аймакта түзүлүп, андан соң коңшу мамлекеттерге суу ташыган дарыяларды азыктандырат. Кыргыз тоолорунда жаралган суу борбор Азия аймагындагы миллиондогон адамдарга өмүр тартуулайт. Бул бизге өзгөчө жоопкерчиликти жүктөгөндүгүн жана мамлекеттер ортосундагы кызматташтык жөн гана керектүү эмес, зарылчылыкка ээ болгондугун билдирет. Кыргыз тарап суу жана климаттык коопсуздук, туруктуу өнүгүүнүн ажырагыс бөлүгү экендигин толук түшүнөт. Биз өз тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө, башкалардан үйрөнүүгө жана өз ара урматтоого, ишенимге жана бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алууга негизделген аймактык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө даярбыз. Жогоруда айтылгандардын негизинде ошондой эле суу ресурстары климаттын өзгөрүшүнө өтө алсыз экенин эске алып, 2023 жылдын февраль айында Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Жапаров өз жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын 2040 жылга чейинки улуттук суу стратегиясын бекиткен. Бул документ негиз болуп саналат жана туруктуу өнүктүрүүгө, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздукту камсыздоого, ошондой эле өлкөнүн экосистемасын сактоого багытталган. Суу көйгөйлөрү мыйзамдык чараларды көрүүнү талап кылат. Мен өз тарабымдан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бул жаатта кызматташууга ачык экенин ишендирип кетким келет. Биз парламенттер бул процесстердин негизги катышуучулары экенин жана өнөктөштөр менен бирге климаттык көйгөйлөрдү чечүүгө, көмөктөшүүгө даяр экенибизди билдирем. Ар бир адам суу жер үчүн канчалык маанилүү ресурс экенин түшүнүшү үчүн сууга байланышкан көйгөйлөр боюнча коомчулуктун маалымдуулугун дайыма жогорулатуу зарыл деп эсептейм. Климаттын өзгөрүшү Кыргызстанда мөңгүлөрдүн интенсивдүү эришине алып келүүдө. Ушуга байланыштуу тоо экосистемаларын сактоо жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, тоолорду туруктуу өнүктүрүү өлкөбүздүн экологиялык таза келечегин түзүүнүн маанилүү шарты болуп саналат.
Жогорукуда айтылгандарды жыйынтыктап айтканда, суу ресурстарын сактоо жана коргоо бүткүл адамзаттын милдети гана эмес, бул биздин жашообуздун мааниси. Анткени суу жашообуздун булагы болуп эсептелет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. We extend our sincere gratitude to His Excellency the Speaker for his welcoming remarks.